Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кечки сейилге чыктым. Велосипед дос экөөбүз азыр могул Осмонов көчөсүдөн Кыргыз Республикасы көчөсүгө бурулуп атам. Өткөндө могул жер опасныйраак экен. Şu эле такайынчы. Өткөндө могул тротуарды тарткан элем. Муну ушундай эле кечинде кетип атып, жамгырдан кийин тротуарды тарткан элем. Анда тротуардын состояниясы өтө жаман эле. Ошондо мэрге, вице-мэрге, депутаттарга кайрылып, аларга көрсөтүп видеону YouTube'дан да чыгарган элем. Ошондо эл дагы комментарий жазып, шарт бийлиги кайрылып жана кылды эле. Мына ошол планга киргизип, жакында бир нече жерини асфальттаптыр. Азыр мен эми келип атам, көрөйлү азыр. Өткөндө великчен эмес, пешком басыш өтө опасный эле. Караңгы эле, лай эле. Азыр мону силер көрүп тургандай асфальттанып калыптыр. Асфальтта эздеп коюптур. Бирок кайсы жерге чейин экен билбейм. Бирок ушул жерди, ошол жер кылган жерге дагы өтө жакшы болуптур. Жамгырдан кийин басышка мүмкүнчүлүк жок эле. Мына жаш балдар менен басып жүрөт. Жарык болуп калыптыр. Анча-мынча көчөдөгү светтер дагы эле тийип атат. Магазиндердин светтери тийип атат. Кыздар, өтүп кетейли. Рахмат. Так, муну азыр Караван деген лаунж барга келип атабыз. Пока асфальт жакшы. Могул жер арык экен. Могул жер опасный экен. Ушул жерди көпүрөөк кылып койбосо. Велик менен келип көрбөй калсаң, жаман. Арыкка кеткен экен. Арык. Светиң жок болсо, опасян. Шунун үстүнө да, великчен эле эмес, жөө кетип атып эле телефондуго диккат кылып кетип атсаң, көрбөй калып, опасный болуп калыптыр ушул жерди. Ушул жерди дагы караштырып көрсө. Онун үстүгө мында караңгыраак жерде экен, свет тийбеген жерде. Свет тийбеген жерде экен. Дальше кеттик. Бул жерде Бос деген барбершоп бар экен. Баары эле чачтар барбершоп болуп кетиптир. Так. Бул жак билебиз, мурунтан эле асфальт эле. Бул жакта эле асфальт болуптур. Мен көрүн. Светти жагыла берейин. Так. Отурайлы. Минейли. Тартайлы. Так, бул жагда эле асфальт болуптур. Мына. Так. Ушул жергече асфальт болуптур. Бул жака уже пока шагыл экен. Бирок bundan бияка да бүтүрсөк керек. Ойлойм, ушунча жасап келип калтырып койбойт депчи. Мына бул 112-чи домго чекелиптир. Бул жагы шагыл экен. Силер көрүп тургандай. Эми эмне дегим келет? Ошол шаарды бийлигиге биз кайрылуубузду четке какпай, депутаттарыбызга өздөрү жанагы контролго алып,
Ошончо жерди да кылдырып коюптур. Бирок мен ишенем, о нар жагын дагы бүтүрөт деп. Шагалды жөндөн жөн төккөн жок. Буюрса иншалла бүтүп калат. Бул жагы тиги Манас көчөгө бир 100 метрдей эле калган. Лекин ошондой эле наркы бетти дагы бүтүрсө керек. Бул Кыргыз Республика көчөсү, Смуу городок, Смуу шаарчасы. Рахмат барыңарга.